Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар, урматтуу көрөрмандар, Насихаттын угармандары. Бүгүн сиздер менен кайрадан эфирде, түз эфирде Кудай буйруса, Мугалим саат программасы, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул кыйын кыргыз деген темада сөз кылабыз. Андыктан биздин кыздарыбыз кыйын, өзү элибиз кыйын. Андыктан суроолор болсо, сунуштар болсо ошол берсеңиздер болот. Анда урматтуу көрүүчүлөр, угармандар, бизге келген конокторду тааныштырып өтсөк, мугалим, жеке ишкер Тилембаева Шайргүл эчкебиз келген. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле шаарыбыздагы, Борбор шаарыбызда жайгашкан номер 100 кесиптик лицейдин мүдүрү Коралбекова Индира Коралбековна. Кош келдиңиз. Арбаңыздар. Анда урматтуу эжелер, биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип, ушул биздин насихатка келип, буйруса бир жакшы бир теманы ачып, элибизге бир пайдалуу болсун. Анда сөз сизде. Элиңиз менен амандашып, саламдашып алсаңыз. Арбаңыздар, урматтуу мекендештерим. Темирлан мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул официалдуу окуу жайларда, кесиптик лицейлерде, мектептерде, университеттерде айлык алып, агартуу иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Сиз болсо айлыгы жок эле, мамлекеттен бир сом акча албай, ушул агартуу тармагына салым кошуп, мен билгенден жаштар сүйлөсүн деген долбооруңуз көп жыл Кыргызстанда иштеди. Андан кийин азыр мугалимдер менен негизи билим берүү тармагына абдан чоң салым кошуп жатасыз. Анан ар бир элдин эң негизги жашоодо байлыгы бул анын билими, колундагы элге болгон, жаштарга болгон билими. Билим менен агарат экенбиз, билим менен көгөрөт экенбиз. Бүгүн да ушул билим берүү тармагындагы бир жакшы, орунттуу учурларга, билим берүүдөгү бир бүгүнкү Кыргызстандын агартуу тармагында болуп жаткан жакшы бир жашаандарга токтолуп кетебиз алдыда буюрса. Кудай буйруса. Кош келдиңиз, Шайыр эже. Саламатсыздарбы? Ушу бүгүнкү түз эфирде элим менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Ар дайым ушу жарыктыкта жакшылыктардын, ийгиликтердин, жакшы бир келечектин алдында ушинтип кыбырап бири-бирибиз менен саламдашып, амандашып жүргөнүбүзгө терең жакшы бир ыраазычылык билдирип, Темирлан мырза, сизге ушу жумуштарыңызга барына ийгилик. Рахмат. Кош келдиңиздер, урматтуу эжелер. Мынакей буйруса эми темабызга келсек, кыйын кыргыз деп атабыз. Аты эле бир керемет, эми кылымдарды караткан кыргыз, кырк кызы кыйын кыргыз, ушул Кыргыздын келечегин оңгусун улаган кыргыз кыздарыбыз. Индира айым, ушул мынакей ушул темабызга токтолуп берсеңиз. Бүгүн абдан бир таасирлүү күн болуп атат. Эртең менен олтурсам ошол Талас облустук Капар Медетбеков атындагы драма театрдын жетекчиси келиптир да. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, бир жума бою ушул Таластагы драма театр борборубузда жаштар үчүн, жалпы театр сүйүүчүлөр үчүн жумалык өткөрөт экен да. Анын ичинде эми айтылуу баягы Таластын театры Манастан баштайлы деп, Манас, комедия, трагедия, пролог өңдүү мындай бир канча жакшы программаларын даярдап келип, анан ошол жерде мындай бир сөз болуп атат да. Биздин Бакай Ата районунда Үйүр Марал деген айыл бар. Талас облусунда. Анан ошол Үйүр Марал айылы баягы 2020-жылы шайлоодо жүрүп, анан эл менен кезигип атканда анан мен сурадым. Билесиңерби, эмне үчүн бул айылдын аты Үйүр Марал депчи. Анан көбү унчуккан жок. Анан кийин мен баягы бир угуп жүргөн өзүмдүн бир мындай бирөөдөн укканым бар эле да. Манас өлгөндө Алке көш Семетейди тукумун курутуш керек деп, өлтүрөбүз деп анан кубалап жөнөйт экен да. Эми ошол кездеги Каныкей эненин кыйындыгын алыңыз, караңыз. Бир колунда чыйырды эне, кайненеси, бир колунда Семетей. Анан качып аябай экөөнү жулкулдатып алып качып келатат. Бир кезде эле уже
аттын дөөртү угулуп абыке көбөштүн карааны көрүнүп калды дейт. Мына жетейин деп Семетейди кармайын деп калды дейт да. Ошондо айласы кеткен Каныкей кандай кыларын билбей, эки жагын караса айланган тоо талаа сай, башка эчтеке жок. Эми ушинтип Айкөлдүн тукуму куруп кетет турбайбы, колумдан алдырып ийет турбаймбы деп айласы кетип турганда, Темирлан мырза, жанагы Үрмаралдагы азыркы сайдын ичинен үйүр маралдар атып чыккан дейт. Керемет. Кудайдын, Алла Тааланын сактайм деген кереметин караңыз. Үйүр маралдар атып чыгып, баягы чыйырды Каныкей Семетей үчөөн тосуп калышты дейт да. Анан жигиттери менен абыке көбөш кирип таппайт дейт. Семетей ңа деп ыйласа, маралдын балдары ңа деп Семетейдин үнүн туурап ыйлашат дейт. Анан ошондо бүгүн ушул окуяны эстеп мен Акылбек байкеге айтып берип отурам. Анан жок турбайбы деп баягы маралдардын арасынан таппай, аттын башынан да эчкилиге бургула качса бир ошояк менен качты деп, анан топурап бүт абыке көбөш баштаган топ ошоякка кетип калат экен да. Ошентип, эмнеге үйүр марал дегенде анан тигилер кеткенде Каныкей бир колуна Семетейди, бир колуна чыйырдыны кармап анан ыйлаган жери бар дейт. Жанагырда да айтылып атпайбы, береке нурун сепкен жер, Каныкей жашын төккөн жер деп. Үйүр маралдарыңдан айланайын кыргызым, үйүр маралдарыңдан айланайын таласым, Айкөлдүн тукумун сактап калбадыңбы деп Каныкейдин боздоп ыйлаган жери бар дейт. Анан кыргыздын айымдары бүгүн кыйын кыргыз деп атпайбы сиздин темаңызчы. Анан Манас атанын доорунан баштай турган болсок, кыргыздын анда билими жок болсо дагы, азыркыдай жогорку билими жок болсо дагы, азыркыдай укмушу өнүгүп кеткен технологиясы жок болсо дагы, айтиси болуп көрбөгөндөй робот жашоо системасы образы жок болсо дагы, кыргыз ошондо эле бардыгын акылга алчап, бир сөз менен жеткиликтүү кылып айтып, мына канча дүйнөдө улуттар, канча дүйнөдө эл жок болуп кетти, бирок кыргыз кыйынынан атадан балага ушул күнгө чогулуп келдик. Баракелде. Мынакей урматтуу көрөрмандар, Кудай буйрса насихатта түз эфирде мугалим сааты программасын көрүп атасыздар. Бүгүнкү темабыз кыйын кыргыз. Эми ошол сөзүбүздүн башында мына биздин элчилер айткандай, Кудай буйрса суроолор болсо эфирге чыкты, биздин WhatsApp номерлерди терип, буюрса сурооштар болсо айтсаңыздар болот. Эми дүйнө жүзүндө биздин кыйын кыздарыбыз көп экен, иш берген. Ошол учурда биздин мамлекетибизге эбегейсиз чоң экономикасына салынган кыздарыбыз бар. Анан жан талашып ошол жака барып, кыргыздын атын чыгарып, кыргыз деген брендти дагы дүйнө жүзүнө тааныткан биздин кыздарыбыз, апалар, эжелерибиз көп. Анан кыргыз деген бизде бир керемет элбиз да, кыздарыбыз кенен улуу, сулуу. Анан Шайра эже, мынакей сиз дагы баягы мындай союзду көргөн, азыркы мурунку кыргыз менен азыркы кыргыз кандай болуп баратабыз? Кандай ийгиликтерибиз бар? Эми мурункуга салыштырмалуу айта келсек, азыркы заманда бизден аябай жакшы дагы тең укуктуулугу жакшы болуп жатат кыздарыбыздын. Анткени биз карап көрсөк, азыр мисалы базарды эле ала турган болсок, базарда 50-50 аялдар кошо жүрүшөт, тиричилик жасашып. Мисалы спорт жагын алып көрө турган болсок, биздин кыздарыбыз ушу дүйнөлүк чемпиондор болуп, жакшы бир ийгиликтерге жетишип жатышат. Ушул ар кайсыл тарабынан алсак дагы, ушул биз баягы сынбаган, кыргыздын кыздары сынбаган бекем кыздарыбыз чыгып атат. Окуу жайларында деле карап турсак, жалаң ушул балдар менен кыздарыбыз бирдей немеде алынып, баягы шаң шөкөттөрдө дагы кыздарыбыз жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы бери жогорку билимдүүлүктөрдө ошо кыздарыбыз баш ийдирип атышат да. Жакшы. Анан мен сизди мына көптөн бери билем, ошол баягы көбүнчө жанагындай кайрымдуулук иштерди көп жасайсыз. Себеби эмнеде?
кайрымдуулук иштерди эми баягы биз өзүбүз жашыбыздан атам каза болуп калып, апамдын колунда биз 7 тууган болгонбуз. 7 тууганыбыздын эң улуу эжебиз гана турмушка чыккан, калганыбыз аябай жаш элек. Эң кичүү сиңдим ошо бир жаш эле. Ошентип баягы акча алмашкан жылдары атам каза болуп калды, кыйынчылыкты аябай көрүп чоңойдук. Бирок баягы апамдын аябай мындай бекем аялдыгынан биз ошо кыйынчылыкты дагы жеңип өттүк да. Кыйын кыргыз аялы болгон да, болбой эле. Кыйын болуп, аябай кайраттуу аял апамчы. Анан ошол менен бизди аябай ушундай катуу тарбиялап, бирөөнүн акысын жебе, бирөөгө бер. Сен бирөөгө Алла Таала алдында ыраазылыгы үчүн бирөө кыйналып жатса, 1 сом акчаңды берсең, Аллахым сага миңдеп берет деп ошол апамдын насааты аябай бизге катуу өткөн экен. Ошондуктан биз эми ушинтип акча таап, бир жакшы күндөрдө жакшы тамактарды жеп жүрсөк, биздин кошунабыз кыйналып жашап турса, тамагыңан аштап өтпөйт. Ошого бир жардам кылсак, Кудай алдында Аллахымдын бир бизге болгон жакшы немеси. Баракелде. Ошол апалардын тарбиясы, карабайсызбы? Кыздын кызы ошол баягы бир пайгамбарыбыз осуят бар экен, ошол алган колго караганда берген кол бул дүйнөдө аркы дүйнөдө жогору турат депчи. Буюрса баарыбызды кыргыздын кыздарын, балдарын берүүчү колдордон кылсын, башка өлкөгө колун сунган, жардам колун сунган өлкө кылсын деп тилек кылабыз. Анан Индира Коралбековна айтсаңыз, ошол баягы бүгүнкү темабыз дагы кыйын кыргыз. Анан ушул сиз жетектеп аткан окуу жай да ошол кыйын эжелер иштешет, мен билгенден. Анан кандай талим тарбиялар болуп атат ал жакта, анан кандай кесиптеги адистер чыгышат? 100 кесиптик лицейи Кыргызстандагы энергетика тармагынын жумушчу кадрларын даярдап окутуп чыгарган жалгыз окуу жай. Түшүнгөн жанга биздин окуу жай абдан чоң стратегиялык мааниге ээ окуу жай. Кайсыл жерде жайгашкан? Чүй Бишеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан 100 кесиптик лицейи энергетика тармагынын адистерин окутуп даярдайт. Анан негизинен 600гө жакын бала ошол энергетика тармагында адистиги боюнча учурда билим алып жатышат. Эң мыкты педагогдор сабак берет. Андан тышкары быйыл биз аябай ойлонуп, анан көп эле тиктокчу, фейсбукчу, инстаграмчы, кыйкырык, баягы оппозициячыл болуп кетпедиби? Ушунун бардыгы коомдун боштугунан да, жумушу жок көп адамдардын жумушсуздугунан. Мисалы, кечке жумуш менен алектенген адам баягы мындай кылганга, мындай убактысы да жок. Жаман көрүнүштөргө барганга убактысы жок да. Анан абдан ойлонуп, биз быйыл халктын жумушсуз катмарына кыска мөөнөттө бекер кесиптик билим берүү программасын иштеп чыктык. Анан Ош базар өзү ушундай бир базар. Чыксаң эле жана пятачок деп коет экен. Бир 10-20дан эркек кишилер топтолуп, анан аялдар топтолуп эле бир күнгө 300 сом берсеңиз любой жумушту кылып беребиз дейт да. Мындай даярбыз дейт да, мындайча айтканда жумушчу 300 сом. Баягы жумуштары жок жарандар. Анан мен абдан ойлонуп, анан бир күнү чакырдым. Мен силерге бир сварка боюнча кесиптик билим берейин. Бекер. Акчаңар барыңар, акчаны төлөп алгыла. Бекер алсаң дагы азыркы заманда бекердин баркы жок да. Аны дагы мындай жакшылап албай коюшат да. Анан ошол 3 айдан кийин мен силерди жумушка орноштурам. Силер астыңар кеминде 70 миңге чейин айлык аласыңар. Бир айда. Сварканын жумушу ошондой. Деп анан биз акырындык менен ошол Ош базарды тазалашканга жардам берип атабыз биз дагычы. Чоң кызмат. Карасаң, жап-жаш ден соолугу чың балдар жумуш издеп көчөдө жатат мас болуп. Прям жана биздин остановканын түбүндө жатышат экен да.
Анан сиз кыйын кыргыз деп атпайсызбы? Болбой эле мен энелик көз караш менен жанынан кыйып өтүп кете албайсың. Аялдык көз караш менен, анан мамлекеттик кызматта иштеп калдык да. Мамлекеттик кызматкердин көз карашы менен карап, анан эми келиндер, сүлкүлдөгөн келиндер, жашынакай кыздар топ-топ болуп турат. Эмне болду? Жумуш жок. Эми 500 сом берсеңиздер, биз барып үйлөрдү тазалап иштеп беребиз. Сиз омага кирип окубайсыңарбы десем, сизде кыздарга ылайыктуу кесип жок турбайбы дейт. Ну хорошо деп туруп, анан быйыл мен чач тарачтардын кесибин ачтым деп алабыз. Ошол жерде мен бир айда ошол кыз келинди окутам, чач тарачка. Андан кийин бизде ошол сулуулук индустриясы менен иш берүүчүлөр ассоциациясы бар. Мен ошолорго бөлүштүрүп берем, жумушка орноштуруп. Жумасына 6000-7000ге жакын акча табышат. Эң сон, керемет, Бир айда окуп бүтүшөт. Бир айда окуп бүтөт. Чач тарачтыкын бат эле окутуп бүтүрөбүз да. Биз 3 айга кармай албайсың аларды. Жадап кетишет да. Анан мени күлөт, инжирок сизге ушу керекпи? Бизди сөгүп, сагып жана билимди да жөн албай дер. Биз ошон үчүн агартуучубуз. Ушулардын дилин, көңүлүн агартып, анан билимине билим берип, баарына чыдап, жутуп, бирок 3 айдан кийин биз ушуларды татынакай адам кылып, колуна кесибин берип, жумушка орноштуруп чыгарсак, менин жашоодогу жеңген дөөлөтүм, жеңишим ошол болот. Сон, эң сон. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, мынакей буюрса, ушундай биздин кыздарыбыз бар. Сыймыктанабыз, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум деген биздин ушул көрүүчүдөн келиптир. Ва алейкум салам. Мынакей суроолор, сунуштар болсо, балки кызматташам дегендер болсо, дагы ушул элге жумуш берем дегендер болсо, байланышсаңыздар болот. Бүгүн биз кыйын кыргыз жөнүндө сөз кылып атабыз. Мында керемет китеп чыккан. Урматтуу көрүүчүлөрдү көрсөтүп коеюн деп атам. Бул кыйын кыргыз деген китеп, мен азыр сиздерге ушул авторлор менен тааныштырып койсом, Мансур басма үйүнөн чыккан ушул керемет китеп буюрса, буну окуп алып, азыр ушул китеп боюнча кут курулуштан бир бөлмөлүү батир белек ойнотулуп атат. Китепти алып эле буюрса окуп, анан тесттик суроолор болот экен, жооп берип койсо, Кудай буюрса насип болуп калса, үйлүү болуп каласыз, умурага, чет өлкөлөргө жолтомолор бар экен. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, угармандар, бүгүнкү темабыз кыйын кыргыз. Бүгүнкү темабызда ошол мынакей биздин апаларыбыз кыйын болгон деп атпайлыбы, аккан арыктан суу агат дейт. Анан ошол биздин апаларыбыздын азыр апабызды да баса билип айттыңыз, намыскөй болгон, аруу болгон, ошол учурда эне болгон, ошол учурда ата болгон. Биздин энелерибиз көп да. Илгери болсо ошол мындай шарттар жок деле 10дон 15тен төрөп, аларды багып келишкен биздин апаларыбыз. Анан ушундай апаларыбыз барган сайын азайып баратат. Анан ошонун жолун улагандар буюрса мына сиздерсиздер. Ошол жаштарга талим, тарбия бере турган. Деги эле ушул дагы бизге ушул кыйын кыргыз болуш үчүн эмнелер жетишпей атат азыр? Негизи биз ошол кыйын кыргыздын кыйындыгын жоготуп бараткандайбыз да. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп улам доор алмашат экен да. Анан ошол доор алмашканда замандын агымы менен турмушубузга жаңы нерселер кирип келет экен да. Замандын бир мен кээде аябай алым кетип калганда, күчүм жетпей калганда айтам да. Заман чакырыктары менен кармаша албай калган учурлар каптап келаткандай бизди депчи. Анан эми кыргыздын кыйындыгы десеңиз, азыркы учурда кыйындыкты эчтекени билбейм мен. Өзүм жашап аткан мезгилдеги кыйын эч нерсени билбейм. Мен дайыма балалыгымды эстейм да, кыйын, кыргыз кыйын дегенде элечи. Бир күнү боз үйдө уктап жатсам, атам апам үчөөбүз экөөнүн тең раматылык көзү тирип анан кыйкырып эле атам боз үйдү тегеренип бир баланы сабап жүрөт да. Анан апам раматылык чыгып эле, эмне болду эле анан, ой бул ким? Билбейм атаң ким экен. Анан эмне сабап атасың билбесең? Десе жайлоодобуз. Мен мына жерде отурсам дейт, текеберленип, мага салам бербей дейт, ат менен келаттыр дейт. Үйгө кирип даам сызып наар татпай текеберленип кетип баратканын кара чакмактын деп,
ат менен коолап барып өтүп кеткен баланы сабап үйгө алып келиптир да. Эми бул деген чоң философия да. Мага салам бербей дейт. Үйгө кирип даам сызып наар татпай текеберленип кетип баратат дейт да. Тааныбаган бала. Аябай сабап, анан үйгө алып кирип туруп, анан илгери деген курдакты куруп туруп, карынга байлап койчу да апам рамат. Ошол карын курдакты жарып, тегинин курсагын тойгузуп, артынан бир кесе кымызды урттатып туруп, анан калган курдакты баштыгына салып туруп, анан атам жогол эми көзүмө көрүнбөй атаң деп жанагы баланы кетирди да. Ошол менин күнү бүгүнкүдөй көз алдымда да. Бул эмне деген улуулук. Азыр болсо бир үйгө кире аласызбы, тааныбаган үйгө? Кире албайсыз. Бир туугандар кире албай окшойт. Пульттун эсин Бир билбесин. тууган бири-биринин үйүнө кире албай, анан өткөндө Таластан ошо атамдын өкүл баласы айтат, бир тууганыкына келсе, түнкү саат 2-де такылдатса, эшигин ачып киргизип, анан эртең менен абдан урушуптур. Мындан ары 3-тө тынчымдалып келбегиле. Келсеңер саат 6-га чейин келгиле. Кыргыз качан бир тууганды мындай кой жолоочуну жолдо калтырчу беле? Негизги маселе. Эмес да. Бул эң негизги маселе да. Анан кыргыздын кыйыны кандай? Кыргыз кандай кыйын калк болгон, кандай эл болгон дейселе, мен азыркыны айта албайм кыйынбыз деп. Азыр эчтеке кыйындыгыбыз да калбады, адамдык касиетибизден дагы артта калып баратабыз. Биздин кыйындыгыбыз, кыргыздын кыйындыгы акыркы ааламдашуу доорундагы заман чакырыктарына жеңилип баратат. Тилекке каршы. Эми ошого жеңилип баратканда албай арасынан сиздей адамдар, эжелердей адамдар, биздей болуп баягы өзүңүз бирде келгенде айтып бердиңиз эле го, бир өрт болуп атканда Ибрахим пайгамбар. Улам бир чымчык Ибрахим пайгамбар күйүп атканда, чымчык учуп баратып, анан улам урттан суу алып келип чачат дейт, жана откойчу оозуна суу алып келип чымчыкчы. Кайра бар, анан бирөө сураптыр да, эми сен ушул оозуңда кичинекей бир бүркүм суу, эмне кылмак эле ушуну, эмне бара болуп атасың? Десе айткан экен, эртең жараткандын алдына барганда менден сурайт, Ибрахим пайгамбардын күйүп атканын көргөндө сен эмне кылдың дегенде, мен кантип айтам күйүп атканын карап учуп кеттим деп. Анда мен айтам, оозума улам барып, бир бүркүм суу алып келип, ошону өрттү өчүрүп аттым депчи. Анысыңарындай бирөөлөр айтышы мүмкүн, үчөөңөрдүн колуңардан эмне келет? Эмне эле кыйын болуп атасыңар деп. Бирок биз деле кыйынбыз. Сен экөөң каада салттын аркты сүйлөп отура бер. Мен айтини көтөрүп атам, технологияны көтөрүп атам, айтиңдин дагы, экономикаңда, технологияңдын да кереги жок, эгер сен адам болбосоң. Мына бүгүн эле мен эртең менен кесиптештеримди чогултуп жыйын өткөрүп айттым. Мыкты энергетиктен мурда эң ириде мыкты адамды чыгаралы. Анан ошол мыкты адам чыкса, анан ал мыкты энергетик болот, өлкөгө салымын кошот, экономикага салымын кошот, коомго салымын кошот. 1000 жылтылдаган алып тимеле профессорду дайындап чыгар, адеби жок акмак болуп, мына коомдогу көрүнүштү караңызчы, эмгиче мурдун кесип салат деген эмне ушундук бул? Аялдын кулагын кесип салат деген эмне ушундук? Өрттөп салат деген эмне? Өрттөп бетине чайниктей кайнап аткан сууну чачып ийет деген эмне ушундук? Анан айтат, илгери биздин ата-апаларыбыз деген, аталарыбыз сабачы апаларыбызды депчи, чын эле да, баягы уруп, анан мурду канжалап, өзү качып баратса да, атаңдын тамагын коюп койдум, ошону берип кой деп мурду канжалап качып баратат да. Андагы ыйман, андагы. Бирок мен так кесе айтам, мына азыр Facebook'та мени бир топ көрөрмандарым, анын ичинде эл өкүлдөрү көрүп атат түз эфирде. Кыргыздын кыйындыгы, кыргыздын улуулугу, кыргыздын бийиктиги менен адамгерчилиги болуп көрбөгөндөй нарк насили каада салты ааламдашуу доорунда заман чакырыктарынан жеңилип баратабыз. Ошол улуулукту, ошол кыйындыкты, ошол жөн белгилик, иш белгилик, каада салтты айтып, акыл айтканды биз сактап калышыбыз керек. Айылга барып, илгери барсаң, аталар укмуш нарк айтып берчи го. Санат Санжыраны айтып берчи.
азыр барсаң оозунан чаандаган аксакалдын оозунан дурус кеп чыкпаса баары болор болбос бир кептерди айтып отурганына көңүл ооруйт. Рахмат. Шайра эже мынакей эми азыр Индира Куралбековна да көп нерсени айтты. Ошол биз эми кандай салым кошобуз? Баягы сиздер ошол элди аралап, эл менен аралашып, күнүгө мындай тыгыз байланышта жүргөн эжелерсиздер да. Мына азыр негизи эле адам болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыйын кыргыз болуш үчүн. Биз эми кыйын кыргыз болуш үчүн биз биринчиден өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Адамды ар бир жерде тарбия утат дейт да. Азыр мындай маршруткаларга чыксак делечи, карыган сакалчан чалдар чыкса, апалар чыкса, жаштарды наушникти кулагына тыгып алып, уктамыш этип жатып калып, туруп берген бул жакта туруп турсун да. Биз ушул нерселерди үйдөн балдарга тарбия берип, ушундай маршруткага чыкканда өзүңөн улуу киши чыкса туруп берген деп ушуга окшогон насааттарыбызды айтып, анан бир жакшы бир немелерге айтсак, ушундай бир баягы жүрөгүң жылып, чыгып барсаң бирөө туруп берсе жүрөгүң жылып калат да. Мына ошолордон биз жакшы кыйын киши чыгат, бунун тартиби бар экен, бул келечеги жакшы болот бунун деген бир адамда мынтип жүрөгүндө бир жылуулук пайда болуп калат да. Ата энеси тарбия берген экен деп, Ата энеси тарбия берген экен, тарбиясы бар экен деген жакшы бир жүрөгүң жылып, бир жакшы ойдо каласың. Азыр биз эми көп мынтип көпчүлүк элдер менен аралашып иштешип жүрөбүз. Ушулардын арасында деле беш кол барабар эмес. Бир карап турсаң, бирөө жакшы сүйлөп, бир жакшы немесин тамагын келиңиз наноос дейиңиз деп тамагын берип кетип атса, кыргызда бир ушул артыкчылык жерде болчу, наноос дейиңиз деген бир бар эле. Азыр мындай тааныш билиштерге эле болуп калбадыбы, тилекке каршы? Тааныш билиштерге, тааныш билиштерге деле болуп калды. Жок, тааныш билиш болсо деле делечи бул жак айткандай эле тааныш билиштерин келсе делечи көңүлү неме болбосо телефон чукуп отуруп алып, келиң туруң деген сөздөр жакшы болбойт да. Бул бир, экинчиси жанагындай той аштарды эле карасаң тактайт го. Келесиңерби же келбейсиңерби? Орунундай депчи. Анан кыргыздын ушул арулугу, жанагындай конок тосмоо эми керемет болгон да. Аш жок аш берген. Анан урматтуу бир туугандар, азыр ушул буга чейин дагы бизге көп суроолор келип кетти. Ошол конуштарды аралап кетсеңиздер болот эле, Ак Жарга келсеңиздер болот эле. Силерге чоң рахмат деген суроолор келди. Коомдук унаада жаштар орун берсе, улуулар рахмат айтып алкыбайт дейт мисалы кээ бирлер. Кээде алкайт экен, анан ушул бата берген унутуп калдыкпы, ушул жерде маселе бул. Ушул жерден бир эмеге токтолуп кетеличи. Улуулардан бир касиет кетип атат да. Биз жакында мен бир көрүнүшкө күбө болдум. Келин алды да. Келин алып анан кайнатасына келип, бак келини жүгүндү. 3 жолу жүгүнсө карап да койгон жок келининчи. Кайнатасына жүгүнүп атат, кайнатасы келинин карап койгон жок да. Кыргыз деген алкайт да. Батасын берет. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Балалы бол, көп жаша деп. Көп жаша деп. Өрүшүң малга толсун, үйүң балага толсун. Мен аябай ушундай нерселерди көп көрчүмүн да. Анан бир чети биздин сиз айтып аткан аксакалдар таарынат, тиги орун бербей койду депчи. Орун берсең, рахмат алкаганды мындай коюңуз. Рахмат уулум, рахмат кызым деп койгондо учурлар жок да. Мына мындай да. Эмнеге эмне болуп кетип атабыз? Мындай да. Баары келип тарбиядан Эми ошолор мисалы ошол рахматты айтпаган аксакал менен апа тиге караганда эми кылымдын жолун басты да. Анан тигил байкуштун көзү жакшылыкты көргөндө эле жок, жалаң момундай компьютер техниканы көрүп чоңоюп, тигилердин көзү жакшылыкты көрдү да. Кулагы жакшы сөздү укту. Аларда ичен аксакал ата ападан бат алды. Бизден кетип атат баары. Биз кандай кийинки муунга берип атабыз? Улуу муундан, Баланы мээсин чукуп айтып үйрөтө албайсың, тарбия жок. Бала кантип тарбияланат? Бала
эн атанын коомдун жасап атканын кылып атканын көрүп ошону туурап тарбияланат. А кечке сабап айтып кулак мээсин жегени менен андан бала тарбияланбайт да. Ошон үчүн Манас атадан бери алсак жана илгертен калган сөз бар го, сөзүңүзгө аралжы. Илгертен калган сөз бар го, баягы эне үйдүн чырагы, ата түндүк тиреги депчи. Биз тарбияны чындап эле уруп согуп бере албайбыз. Баягы биз балага тарбия бердик, биз баланы чоңойттук, тарбияладык, окуттук, чокуттук дейбиз биз ата-энелерчи. Бирок ал бала биз айткандай эмес, бизди көрүп балдар өздөрү тарбияланат да. Анткени үйдө кандай жашоо, кандай мамиле болсо, бала ошол ата-энени көрүп, ошол ата-энем ушундай эле деп бала ошол ата-энени көрүп тарбияланат. Ал эми биз өзүбүз үйдө отуруп, конок келсе телефон чукуп, анан салам алейкум жок болуп аткан болсо, илгери чай пайың барбы десе, азыр Wi-Fi'ң барбы деп калбадыкпы? ооба, ушундай эле телефон чукуп, анан кийин баягы мен бир немеден көрүп калып аябай күлдүм, TikToктон көрүпчү. Тизилип баары отурат, чайларын куюп коюп койгон, муздап атат. Телефон бюрода жонтурган эч ким жок да, анан кийин баягы үй ээси немеден жазып жөнөтүптүр, WhatsApp'тан жазып жөнөтүп, чайга карагыла депчи, нандан ооз тийгиле деп. Ошондо баары карашып, анан кийин кичине сүйлөшүп, уялганынан сүйлөшүп отурду. А эки киши сүйлөшүп отурса, аркысы болсо шашып ушуп телефонун чукуп атат. Ошон үчүн биздин гимнде айтылып атпайбы, Тамерлан мырза? Аткарылып элдин үмүт тилеги дейт. Желбиреди эркиндиктин желеги. Бизге жеткен ата салттын мурасын ыйык сактап урпактарга берели дейт да. Керемет, Мурас десе биз мамлекетти, жак үйдү, көк үйдү ойлоп албашыбыз керек да, же алтынды, же жер үйдү. Ошол мурастын ичинде эң ириде улуттун уңгусун сакта деген кеп жатпайбы? Улуттун уңгусу жоголгон күнү мамлекеттин эмне кереги бар? Улуттун уңгусу жоголуп кетсе, улуттун баалуулуктары жоголуп кетсе, мамлекеттин мамлекет экенин барктабай калышат да, эч ким, өзгөчө жаштар. Анан мен азыр ойлонуп атам, сиздин сурооңуздан улам. Манас атадан бери биздин ата бабаларыбыз, бизге чейинки мына акыркы поколениялары, менимче биз болуп калдык болуш керек, кемпир чалдын тарбиясын көргөндөр. Ушундай чоң эмгек менен бизге өткөрүп келиптир да ушул нарктуулукту, мурасты, кыйындыкты. Анан эми биз келечек муунга өткөрө албай калсак эмне болот ушул кыйындыкты? Бул да негизги маселе. Бул эң негизги маселе болуп атпайбы? Жалпы бизди көрөрмөн угармандарга. Азыр ойлоном, менин неберелерим кийин мейли менин көзүм тирүүсүндө кемпирдей тебиреп, бирдеке көргөн билгенимди айтып аралашам. Мен өлгөндө, менин көзүм өткөндөн кийин менин балдарым, менин неберелерим кандай болот деп мен азыр ошону корком да. Жетмүүң келатат. Мен бири-бири менен эже айткандай чайга карагыла деп WhatsApp'тан жазгандагыдай болуп, общение жоголду да, арулук жоголду да. Адам менен адам, мынтип сиз жана мага чалганда айттыңыз го, келсеңиз бир отуруп. Ошон үчүн эле келдим негизи. Баарлашалы дебедиңизби? Жүз көрүшүп баарлашалы депчи. Мен азыр ошого абдан муктаж болом да. Бир туугандарыңа чалсаң, баарынын өзүнүн көр тирлиги бар го. Эже анан сүйлөшөлү, чалбай турсаң, албай да коюшат телефонду. Жакшылык жамандык деле жолуп калды. Башында деген мынтип бир туугандар бири-бирин сагынсачы, топтолушуп, барышып, бири-бирине кат жөнөтүшүп, үйүнө барып топтолуп, бири-бирин көрүп, коюн союп курдагын жеп, чайын азыр болсо видеозону кылып коет эле, көрбөдүңбү? Мына мен өкүнгөнүм, кече атам каза болду. 1 ай убакыт ашты. Телефондон чакырып коюшту. Жок. Минтет жанагы аяттын бир бөлүгүн жөнөтүп турган М-банк салып коеспу дейт. Акча которуп коеюн дедим эле Куран окуткандан дейт да. Айланайын. Эми акча алайын деп чакырбайсың. Алакан жайып бата кылып кет деген кеп да, Куран окуп кет деген. Анын акчасынын эмне кереги бар мисалы? Сабыр айтып, көңүл айтып, Сабыр айтып, көңүл айтып, анан эң негизгиси атамдын бейишин тиленип, дуа кылып кет деген асыл тилек да бул дегенчи. Анан жазыптыр эми. Мына өзгөчө Facebook'та азыр бир топ ошол чоңдор отурушат, мына көрүп атышат бирөөсү азыр.
ошол эле киши ошентип жазыптыр, өзү укса күлүп атат болуш керек. Азыр эми банк берип коебузбу дейт, мен которуп коеюн дедим эле акчаны дейт да. Бул касиетиң качкыр, сенин акчаңдын эмне кереги бар деп жооп берейин десең көңүл ооруйт. Ошо сиздин суроо жообуңузга улай да келип атат биздин көрүүчүлөрдөн. Улууларда да көп маселе бар дейт. Терс жалаң эле жаштар эмес дейт. Баягы ошо улуумун айтып бериш керек деген маселени. Ошол да жана мына ошол да биз ата бабалар мурасты калтырды бизге. Татыктуу калтырыптыр да. Алар ошол үчүн мээнет кылган турбайбы? Алар ошол үчүн эмгек кылган турбайбы? Амал менен, башка нерсе менен. Азыр агартуучуларды үчөөбүз монтип элдин дилин агартабыз десек, а кезде Раматылык, Токтогул, Эшмамбет, Саякбай баштаган асылдар эл кыдырып комуз менен нар кайтып дастан санат санжыр айткан турбайбы? Ата бабанын алы жетпей бараткан кезде. Эми бүгүн да акын манасчылардан учубуз кур эмес го. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр бүгүн дагы эми ушул бардык ушул топтор чогулуп туруп мындай азыр президенттин бул менен иши мындай убактысы да жок да эми бул менен алекте. Ал элди багам деп жүрөт. Премьер-министр элди багам деп жүрөт. Анан биз бияктагылар калганыбыз бир ошол акындар, журналисттер, агартуучулар, мугалимдер баарыбыз чогулуп алып бул ишти колго албасак болбойт. Мына инвалидтердин үйүнө барып келдим деп атпайсызбы? Интернатка барып келдим. Канча киши ошол жерде жарпы жазылды. Мен билем сиз түрмөлөргө кирип, аларга да мындай жакшы пикирлериңизди айтып баарлашып жүрөсүз да. Бул нерсени токтотпой жасай бериш керек. Анан бир күнү өзүрүн көрө турган учур келет да. Тамчыдан көл. Анан бир күнү сиз аксакал болуп караганда, сиз айтып кеткен сөздөр, сиз айтып берип кеткен билим, акыл, насаат, сиз жасап кеткен кайрымдуулук иштерди бир артыңызды кылчайып караганда, ошонун жемишин берип турган учурун көргөндө, анан көзүңүзгө жаш аласыз да. Рахмат буйрса, урматтуу көрөрмандар, насихаттын көрөрмандары, угармандары, бүгүн сиздер менен биз кыйын Кыргыздын ушул маңдай тескей жөнүндө сөз кылып атабыз. Бизге ушул абдан көп суроолор келип атат. Буйрса, анан бизге мынакей коноктору ушул Шайыр эже, Индира айым буйрса жооп берип атат. Өзгөчө ушул кыйын Кыргыз дегенде биз Курманжан энебиз дайыма ал иши менен, өзүнүн жүргөн турганы менен эске келет. Ушул Курманжан энебиз жөнүндө дагы сөз уласак. Курманжан датка Кыргыздын багына жазылган бир эң биздин багыбызга жазылган экен деп мен азыр ойлоп калам. Кыйын Кыргыз десеңиз караңыз, Курманжан датка энебиз баш чанып, анан багын тапканда. Анан баш чанып багын таап, багын эле таппай бүтүндөй журтчулукту чоң аламаттан сактап калган эне катары биздин көз алдыбызда калып кетти да. Анан бүтүндөй Азия чөлкөмү эсептешип турган датка болгондой. Эми ушул датканы чыгарган эл кантип келечеги жакшы болбой калсын. Даткаларды дүйнө боюнча, аалам боюнча Кыргыз гана чыгарды да. Датка деген статусту килейген чоң держава болгон Орус империясы келип туруп тапшырып кетти да. Анан биз баягы эсиңизде болсо 22 августта мурда билим берүү министри Каныбек Иманалиев менен Таласка бардык. Талас облусу аябай билим берүүдөн артта калыптыр деп а киши кыйкырып, анан урушуп атат, мугалимдерди айтат да. Эми анын сөзүндө чындык бар. Баткендеги мектептин директоруна деле 30 000 төлөп атабыз, Таластагыга деле мисалы 30 000 төлөп атабыз. Бирок эмнеге Баткен алдыда да Талас артта калып калды? Талас бир кезде билим берүүнүн сапатынан эч кимди алдыга чыгарган эмес депчи. Анан мага сөз келгенде айттым да, ааламга айтылуу Айкөл Манас менен Чыңгызды берген эл, Чыңгызды чыгарган эл эми дагы идиректүү коомду, идиректүү муунду даярдап чыгарат. Ошол жанагы балекет болгон интернет Таласка да келген болуш керек. Ошол эле коомдун күрөшүп аткан көйгөйлөрү биз жака деле өтсө керек. Эми ковидти өткөрбөй койдуңар, муну да өткөрбөгүлө дегенден алыс болушуңар керек да силер деп менин бир күлгөн жайым бар да. Бирок ал кишинин айтканында чындык бар. Жан бар, Чыңгыз менен Айкөлдү чыгарган Талас билимден артта калбаш керек.
Кыргызстан дегенде эле мынакей кечээ күнү мен Рыскүл Акимжанова деген эжекенин баракчасынан көрүп калдым. Германияга барса, калпак кийип жанында манасчылар барса, 3 нерсени сураптыр калпагын көргөндө. Бишкек немистер. Ысыккүл, анан Айтматов деп айтты дейт үчөөнү. Дароо. Эми датка сиз азыр Курманжан датканы айтып атасыз. Эми ал киши тууралуу мен сизге сунуш берем. Бир өзүнчө бир кылып уюштуралы, анткени ал киши укмуш киши болгон экен. Эми эң кыйындыгына карабай түндүк түштүктөгү аксакалдарды 3-4 айда бир тамакка чакырып кебин угуп турчу дейт ал киши. Бүтүндөй журт аксакалдарынчы. Кеңешүүдө, машарада бир-эки бар дейт, кеңешин угуп турчу экен. Биз бүгүн ушуну да кылбай калбадыкпы? Билесизби, илгери айыл аксакалдары менен отуруп тамак ичип, кеңешип, санжырай деп саната. Бүгүн эми аны да айтпай калдык, айта берсек арман көп. Бийлерин угуп, Анан бирок алыбыз жетпей калды. Заман чакырыктары менен кармаша албай калдык дебеш керек. Анткени кыргыз деген бул түгөнгөн сайын түтөгөн эл, чапкан сайын кайра тура калып чуркаган эл. Мен ойлойм, Эчен деген согушту жеңген кыргыз. Эчен аламатты кечөөкү акыркы ооруларды, сыркоолорду жеңген кыргыз. Муну да жеңип өзүнүн улуулугун, арулугун сактап калат Кудайдын жардамы менен. Сонун. Аң сезимибизди тазалап өспөсө кыргызды татыктуу келечек бугун өстүрүш оор деген суроо келип турса эже. Аң сезимди тазалаш керек, антивирус коюш керек деп атат. Ооба, аң сезимди тазалоо деген бул эми баягы биз бүт эле ушул эле бир эле баягы балекет болгон телефондон Инстаграмга кирип, сетке кирип алышып эле бир кай жайдагы болбогон нерселерди көрүшүп, мен ушул жака барып иштейм, муну менен тетиги жерде кеңешип, таңашып, бир нерсени уюштуруп атышыптыр, ошол жака барайын, бул жерде сабак өтүп атыптыр, ушул сабакка барайын деген нерсе жок. Ал жака барган чакты TikTok көрө коеюн, анан Инстаграмга кире коеюн деген балдар азыр аз эмес. Биз туура айтат, биз бир эле акындар, агартуучулар, илимдүүлөр, билимдүүлөр бир эле алар уюшуп, ушинтип бир немени ортого коюп, кеңешип, таңашып сүйлөшпөй, биз карапайым Эл дагы кумурскадай аралашып жардам бериш керек. Баягы мондай бирөө бир нерсе айтайын дейт да, баягы карапайым эл мен барып айтсам, ал илимдүү, билимдүү, менин сөзүмдү бирөө угабы? Жок, мен укпайт да, анткени сен ким деп коюшуң мүмкүн деген неме менен баягы ичинде калып калышы мүмкүн да. Келип ошол жерге чакырып, ошол бир карапайым элдерди, баягы бир жогорку окуу жайында окубастан орто билимдүү окуучулар, студенттер дегендей баягы көкүрөктө айтылбай калган нерселер болсо, ошо элге аралашып, анан баягы акырындап ушундай кылсак болот, бул жака барып мындай жасасак болот, баягы кайрымдуулук жумуштарды жасасак болот деп, бул кайрымдуулук жумуштарга элге жардам бергенде бир эле илимдүү, билимдүүлөр эмес, карапайым элден деле чыкса болот да. Эми баягы иштеп акчаны кенен капчыгынан салып алышып, баягы кымпыйып, ичинде кайнап жүргөндөр деле бар да, кай жака барып короторун билбестен, кай жака барып билим алаарын билбестен, балким ошондой уюшулган бир уюмдар болгон болсо, ошол жерге барып, мен ушундай жасасам болот экен, ушундай кылсам болот экен деген неме болот да өзүндө. Жакшы, биздин убактыбыз барган сайын карып баратат, суроолор өтө көп болуп атат. Ошондой болсо дагы урматтуу коноктор, суроо келип атат. Жаштардын чоң проблемасы байлык, бийлик теңсөө, аны улуу жана орто муун көрсөтүп жатат дейт Индирайым. Өзгөчө тез эле байысам, тез эле мындай коррупция маселелери. Бул баягы напси деген жакшы сөз бар да адамда. Анан байлык менен бийлик Темирлан мырза таң көрү кимди гана бузган эмес. Мына азыр тарыхка көз чаптыра турган болсок, байлык менен бийликтин азабынан далай журттун мыктысы болом деген азаматтар дагы
аттан ээрден кулап түшкөн боюнча турбай калганда, байлык менен бийлик бул баягы өзүңүз айткандай жараткандан келген сыноо да, ар бир пендени баягы ошол нерсени берип сынайт. Сиз сөзүңүз дагы бир саптар келип атат. Күлүктөрдөн жал кетти, жигиттерден ал кетти, күйлөнүп бакыт куш кетти деген ошол саптар экен. Рахмат биздин көрүүчү угарманга. Алсаңыз. Байлык менен бийлик дагы эми бул ушул мындай бир фрагменти болуп калышы мүмкүн да. Адам баласынын бийликте да иштедик, байлыкты да көрдүк. Ал жакта мындай абдан напсиңди карманбасаң, бактылуулук жок, ошондой эле кылып салат да бийлик адамдычы. Жөн эле на ровном месте кетип баратсаң, келиңиз сумкаңызды мен көтөрүп алайын, машинанын эшигин ача калайын деген кичинекей болор болбос нерселерден анан адамдын пейил күтүп калганы ошондон болот да. Ал башыбыздан өтпөдүбү? Анан жанагы ак үйдүн каалгасына нары киргенден кийин же өзүңдү аябай карманышың керек. Анан кайра бери чыгып келатканда башкача адам болуп чыгып калышың мүмкүн да. Ал жер ошо адамды ошондой кылып кое турган касиетке ээ өзү ичичи. Аны абдан мындай карманыш керек. Анан албетте байлык менен бийлик эми адамдын бир туура эмес жолго түшүп кете турганына да кичине салым кошот, бирок аны туура пайдаланса, бийлик десе мына Курманжан атканы эстеп атпайбызбы? Бийликти кандай жүргүздү эле? Баарына тең, калыс. Бийлик десе мен Каныбек Иманалиевдин Шабдан Баатыр тууралуу 7 мүнөт жасаган баяндамасынан, Темирлан мырза, укмуш таасирленгем. 7 мүнөттөн 7 мүнөттө Каныбек Иманалиев Шабдан Баатыр тууралуу баяндама жасады. Колунда бийлиги бар Шабдан Баатыр эл үчүн кызмат кылган экен да. Анан ошол байлык бийликти биз мындай туура пайдаланышыбыз керек. Туура пайдаланышыбыз керек. Ошол. Жакшы, азыр Марскада чоңдорго орун берсең, чоңдор өзү отурбай коюшат дейт. Бул дагы бир маселеден ооба. Анан биз жана бата жөнүндө айттык. Буюрса ошол урматтуу чоңдор, улуулар, улумун, эжелер, апалар, атлардан суранабыз. Бергенде ошол жок дегенде бир эки ооз сөз айтып алкап, батасын берип койсо биздин жаштарыбыз дагы ошол үлгү өрнөк болуп калат деген ойдобуз. Анан урматтуу эжелер, убактыбыз барган сайын карып баратат. Анан бул эми өтө чоң тема, кыйын кыргыз деген биз азыр бир мындай киришүү кылдык. Анан ошол Шайыр эже, Индира эже ошол жалпы эл журтка, дүйнө жүзүнө ошол кыйын кыргыз болуш үчүн кандай сунуштарды айтасыздар? Бир жыйынтыктап берсеңиздер. Сөз сизде. Темирлан мырзанын жана келгенде эле так койгон суроосуна биз жетпей эле койдук. Эмне кылыш керек? Айтып эле кетип атабыз, Түбүнө жетпестен. Эми мен Шайыр эже. Айтарсыз. Жыйынтыктап коелу. Эми биз баягы кыйын кыргыз деп пейлибизди оңдойлу биринчиден. Кимден үлгү алабыз, эмне алабыз? Пейлибиз, биз өзү эл пейлибизден кетебиз да. Анан баягы заман жаман, заман мындай болуп баратат деп заманга биз үтө салып атабыз да. Бирок биз ошо заман жаман эмес. Заман аябай сопсонун заман болуп атат. Баягы биз илгери баягы кирди колго жууп, нанды от жагып, тандырга жаап, ушинтип эмгектенип, эмгек кылганбыз да. Баягы талаадан отун көтөрүп келип, от жагып дегендей. Азыр деген эмне? Дуковка бар, салып коюшат. Машинаны стиральный машинага салып коюшат. Бул кыймыл жок да бизде. Үнү чыкпаган келдилер, Үнү чыкпаган келин болуп атат да. Ошо биз биринчиден өзүбүздү тарбиялап, өзүбүздүн кыял жоргубуздан кетпестен ошо келечектүү муундарга жакшы тарбияларды бере берсек, жакшы бир сөздөрүбүздү айта берсек, биз мисалы 100 сөздү айтсак, ошо 100 сөздүн арасынан жок дегенде бир 20-30% акыл эске кирип, балдарга бир жакшы тирек болот деген ойдобуз. Ошон үчүн мугалимдер, агартуучулар, ар бир киши ошо улууларыбыз жакшы насааттарын айтып, келечек муундарды жогору көтөрсө, биз келечегибиз алдыда. Кыргыздын баары негизи кыйын болгонбуз, кыйын болуп чыкканбыз. Ошо мурунку чоң энелердин, чоң аталардын жакшы сөздөрүн угуп, бир жакшы тарбия алганбыз. Азыр деле биз ошол балдарыбызга ушинтип бир 50% бир чоң аталарыбыз жөнүндө, чоң энелерибиз жөнүндө сөз кылсак,
ошо балдарыбыз дагы атам апам ушундай болгон экен, жок дегенде ушунун бир жарым эмгегин актайлы деген демек айтыш керек экен, үмүт болсо биз келечекте жеңип бир жакшы бир кыйын балдар кыздарыбызды тарбиялап чыгабыз деген ойдомун. Рахмат, көп жашаңыз. Мен мындай учурда ал акындын сөзүн эстейм да, адамга түткөн замандайт, заманга түткөн адамдайт депчи. Ошол адам, мен ойлойм, эң ириде ар бир адам бардык нерсени өзүбүздөн башташыбыз керек. Анан Темирлан мырза учурдан пайдаланып мен сунуш берейин деп атам. Ушул сиз менен ушул эле радионун алкагында, ушул жалпысынан эми улуттук идеология деп коебуз. Ушунун алкагында бир могу жерге аттуу баштуу үлкөндөрдү чакырып бир 5-6 уктуруу уюштурушубуз керек экен деп калдым. Бардык угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин кебибизге ортоктош болду, эфирге чакырганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, урматтуу эжелер. Буюрса ошол кыйын кыргыз темасында керемет омоктуу ойлорду ортого салдыңыздар. Мен ойлойм, ушул өзүңүздөр айткандай буюрса тамчыдан көл куралат. Ошо элибизге буюрса жаштарга насаат, өрнөк, тарых болуп калат деген ойдобуз. Ошол кыйын кыргыз китепте буюрса мынакей кимдер ал жакта кыйын кыргыздар десеңиздер, Алынбек датка, Курманжан датка, Жаныбек Казы Сагынбай уулу, Тоголок Молдо, Эшеналы Арагбай уулу, Абдыкерим Сыдык уулу, Касым Тыныстанов уулу, Жусуп Абдырахман уулу, Рахман Кулхан жөнүндө биздин жалпы ошол бул жерге берилген буюрса кыйын кыргызды окуңуздар. Кыйын бололу, биздин өзү тегибиз, элибиз кыйын болгон. Кылымдарды карткан кыргыз эли эр жигит азап менен алдуу болот дейт. Андыктан биздин Кыргызстанга, биздин кыргыздардын башына нелер келип, эмнелер келип кеткен жок. Андыктан урматтуу көрөрмандар, угармандар, кийинки насихаттан, мугалим саатынан жолугушканга чейин Кудайым дүйнө жүзүнө тынчтык берсин, ынтымак берсин. Кыргызстаныбыз башка элге колун сунган ынтымактуу, өрнөктүү, үлгүлүү кыйын кыргыз болсун деген тилекте эфирибизди жыйынтыктайбыз. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.